Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Парламент бүгүнкү жыйын жүрүшүндө 14кө жакын маселеге көңүл бурушууда. Алардын алгачкысы эркин экономикалык аймактар жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүү толуктоолор. Бул багытта депутаттар бир топ талаш тартыштуу пикирлерди ортого салышты. Сиздер ушул маселеге келгенде негизинен депутат 5-чакырылыштын Алла Измалкова тарабынан сунушталса, бирок өкмөт бүгүнкү күндө ушул мыйзамды алып келгенде кабыл алып атышат да көпчүлүк депутаттар. Себептерин айтып койсоңуздар. Мен биринчиден бул болсо эркин зона боюнча мыйзам болуп атат. Ошол жерге жанагы подакцизный товарларды киргизүү боюнча. Подакцизный товар деген бүгүнкү күндө эң негизги бул болсо арак, пиво, жана сигарет, анан жана күйүүчү майлар. Подакцизный товарлар, негизги товарлар. Ошого мына уруксат берүү жөнүндө болуп атат да. Эмне үчүн биз өкмөткө суроо берип атабыз? Эмне үчүн биз жанагы премьер-министрге сөзсүз түрдө көрсөткүлө көңүл бурсун деп атабыз? Себеп дегенде, мынакей биз жанагы министр экономиканын замы келип туруп макулдугун берип атат. Алар айтып атат, выпадение болбойт, чыгаша болбойт деп атат. А биз айтып атабыз, мурун мынакей жана ошо демилгөөчү айтып кетпедиби? Мынакей бул мыйзамды жана 4-чакырылышта, 3-чакырылышта жогорку кеңеште токтотулган бул мыйзам. Себеп дегенде ошо ССдин ичине кирип алып, ошол жерде сигарет чыгарып, акциз төлөбөй, арак чыгарып, акциз төлөбөй, а жанагы сырттагы иштеп аткан ишканаларга бул тең конкуренция болуп атат да. Анан негизги принцип, эркиндик зонанын негизги принциби бул ишкана ачууга, жанагы продукция чыгарууга жеңилдетүү берүү. Анан биз эмне сигаретке жеңилдетүү берейикпи? Арак ичкиликти жеңилдетүү берейикпи? Пивого жеңилдетүү берейикпи? Дүйнө жүзүндө көрүп атпайбы тенденция? Алар акцизди көтөрүп, аларга бөгөт коюп атат. А биз аны ССге алып келип коеюн деп атабыз да. Ошон үчүн мен ойлойм, парламентте Кудай буйрса бул мыйзам өтпөйт. Парламентте колдобойт деп ишенем мен депутаттарды. Өзгөчө мындай өкүндүрүп атканы, мени өкүндүрүп атканы. Буга ошо өкмөттүн ошо экономика тармагын көзөмөлдөгөн адамдар ушуну мындай колдоп атканы өкүндүрүп атат да. Бирок ушул сизде өндүрүлгөн товарлардын 100%-нын 30%-ы жергиликтүү шартка чыгып, ал эми 70%-ы дээрлик экспортко чыгыш керек деген маселе коюлбадыбы? Чындап эле келгенде абал ушундай бекен же кандай? Эркин экономикалык аймактын принципи боюнча 30% Кыргызстанга сатылыш керек, 70% экспортко сатылыш керек. Бирок азыркы кырдаалга жараша биздин өндүрүүчүлөр баардык эле продукциясын сыртка чыгарбай атат. Себеби биз Евразияга киргенден бери өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздү жоготтук, конкуренция боло албайбыз. Ошонун негизинен көпчүлүгү чыгарылбай атат. Мунун өзү жанагы мыйзам проект биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Бул бир эле фирманын кызыкчылыгы катары бизге көрүнүп калып атат. Мисалы тамекини бизде саналуу фирмалар чыгарат, көп баары чыгара албайт. Тамекини болсо шаардан чыгарса эле НДСтен бошотулган. Экспортко шаарда барча фирмалар чыгарса налог төлөбөйт. НДС төлөбөйт, бардык налог төлөбөйт. Анан бир эле ушу фирманын бети кармап, податциясыз налогторго ССге кирген уруксат берип койсок, андан кийин пиво чыгарышы мүмкүн, арак чыгарышы мүмкүн. Биздин мамлекеттин бюджетке налогтун көп кирешеси түшкөн жак ушул податциясыз товарлар. Бирок сиз айттыңыз, ушу тамеки негизинен айыл чарба продукциясына кирсе, ал салыктан негизи бошотулган. Бирок азыр кайталоонун эч кандай кажети жок дедиңиз, Туура айыл чарба продукция болуп эстелет. Айыл чарба продукциясы буга чейин биз налогтон бошотулган, толук налогтон бошотулган. Ошол эле барып юкка барып эле завод куруп алса, эч кандай налог төлөбөйт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында иштеп жаткан 5 негизги эркин экономикалык аймак болсо, бүгүнкү күндө биз айтып аткан жана Евразиялык экономикалык биримдиктин стандарттарына же талаптарына жооп берет деп айта алат экенбизби? Эми болсо эркин экономикалык аймактардын бунун негизги принцибин биз алып келе албай атабыз да. Негизги принциби ал болсо жана инфраструктураны алып келип бериш керек эле. Ар жерге жанагындай складдарды куруп бериш керек эле. Анан ошону болсо сунуштаса компанияларга, ошол жерге жанагы экспорт ориентированный деп коет, сыртка чыгарууга товарларды чыгарса, импортозамещение, сыртка валюта чыкпай, Кыргызстанга сырттан алып келип аткан товарларды чыгарса, ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болуш керек эле да, мыйзамдуу жол менен. А бизде эркин экономикалык зона дегенде бизде эмне бир территорияны айтып койду, мына Маймак менен же тиги Лейлекте. Ада эч нерсе жок. Ким барып арги эмне ачат? Ал арги барып ачып, анан кийин жанагындай неме жеңилдетүү болгончо ошон үчүн алар иштебей атат. Бүгүнкү күндө иштеп аткан бир эле бул Бишкек, мына эркиндик экономикалык зона иштеп атат да. Анан мен көп нерсени угуп атам, ар жерде мына текшерүүлөр күчөп атат.
немелер күчүп атат? Эркиндик экономика зона неметкенден кийин алардын шартынын негизинде эч ким текшерип аркы кирбеш керек. Мынакей чыктыбы товар, таможня уруксат берди, ал чыккан бойдон сыртка кетиш керек да. А биздин баягы эле сыртта жүргөндөр келип текшере берсе алардын айырмасы жок, ошон үчүн көп нерсе өнүкпөй атат да. Айырмасы болбойт. Эркин экономикалык аймактардын саны 2014-2015 жылын салыштырмалуу алганда 18ге көбөйдү саны деп атат да, ошондо 373 болуп калды деп. Бул негизинен Бишкек эркин экономикалык аймагына мүнөздүү нерсеби же аймактагы региондук эркин экономикалык аймактарга да кошулган бекен? Ишканалар жаңы. Бул ушу 2 жылда 18 ишкана кошулду дейт инвестор. Бул деген өтө аз сан, өтө бул жерде жок деген нерсе. 2016 жылы бир да инвестор келбептир. Бул эмнени айтат? Бул деген ишиндеги мыйзамдардын туура эместиги же ошолордун ишкерлерге болгон көз карашы же мамилеси. Инвесторду чакырыш керек, шартын түзүп бериш керек, ички инфраструктурасын түзүп бериш керек. Бөлмө токтоп жаткандай текшерүү боло берет экен. Ал жерге киргенден кийин бизге мамлекет жактан бир жакшы кепилдик бериш керек. Кепилдик берсек азыр биз кырдаал оор, өзү качыл заман. Биз муну тез эле мындай боло берсе азыр баары менин билимимче көп эле инвестор кетип атат кайра. Мунун келечеги туңуюк. Эми жана компаниялар ачылгандачы, ошондо компаниялар немет ачылганда алар болсо бизге далилдеп айтып бериш керек да. Бул ишкана мынакей мебель чыгарып атабы, же болбосо жанагы килем чыгарып атабы, же болбосо жанагы айыл чарба продукцияны чыгарып атабы. Ал компаниялар регистрация өттү. Ал жөн эле регистрация өтүп калган компания жөнүндө сөз болуп атат. Бирок мен коллегама кошулуп кетилем да. Мындай ошо шарттын өкмөт бул мыйзамды алып келгенче, бул мыйзамды колдогончо, ошо эркин экономикалык зонаны өнүктүрүү боюнча кантип мыйзамды жөндөш керек, кантип дагы жанагы кепилдикти күчөтүш керек, ошону алып келсе, биз колдоп берет элек аны. Анан падаксыз неме товарларды алып келбей. Алдыда карай турган маселелердин дагы коомчулуктун кулак түрүп турган проблемасы болуп турат. Бул турак жай жана унааларды камсыздандыруу боюнча маселеде депутаттар 18-жылга чейин ушул мыйзамды күчүнө киргизбей турсак деген сунуш берген. Бирок экономика жана фискалдык саясат боюнча комитет муну четке какты деген бүтүмдү айтып атышат да. Сиздердин позицияңыздар кандай болмок? Эми турак жай боюнча мен айтып кетет элем. Мына өзүбүз көрүп атпайбызбы? Мынакей азыр мынакей жазда көп жамгыр жаап туруп, мынакей Кыргызстандын көп жеринде селдер жүрдү. Биз жакында Кадам жайга барып келдик. Ал жерде үйлөрдү көрдүк. Мына үйлөрдү көрүп туруп, мына мен өкмөт башчысы болуп иштедим. Өкмөт 200 000 сом бөлүп берет экен. Бирок 200 000 сомго үй куруш мүмкүн эмес да. 200 000 сомго үйдөгү жанагы жабыркай калган жанагы мебель себелди да сатып ала албайт баркуштар. Аны ошон үчүн жанагы турак жайга биз страхованияны киргизишибиз керек. Бир айда 50 сом экен. Бир айда. Bir жылда bu 700 сом тегереги bir үй төлөйт, bir үй. Эми көпчүлүк эли айылда турат атпайбы? Мен айылдыктарга айтып атам да, көпчүлүк. Ошо ал болсо мында бизде 1 миллион неме бар экен, где-то 1 миллиондо үй бар экен Кыргызстанда, квартира үйлөр мененчи 600 миллион сомдо жыйналат экен акча. 600 миллиондо жыйналса, баардыгы жана Кыргызда сөз бар эмеспи? Ашар. Бул ашардын негизи да, жыйнап бергенден жанында сел болгон үйлөргө миллион сом, 2 миллион сомдон бөлүп берсе, тез үйүн куруп алса, ушу жардам да. Мен ойлойм, турак жайга страхование биз киришибиз керек. А жанагы автоунааларга биздин фракциянын чечими бар ал жөнүндө. Биз ар жерде ачык, айкын өзүбүздүн оюбузду айттык. Ал 2020-жылдан баштап киргизүүгө биз сунуштадык да. Көбүнесе талаш маселе ушул жеке менчик компаниялар камсыздандырат деп атпайбы? Ушундан улам бир наразычылыктар чыгып атат окшойт. Бул маселе биздин комитеттен каралган. Биз муну жактырганбыз. Биз айтканбыз, эгерде ушул азыркы биздин айылдарда көбүнчө эле бир 60-70% үйдүн документтери жок. Биринчи, бул закон кабыл алыштын мурда аларды биз инвентаризация кылып, документтерди тактап алсак деп. Документ баары дайын болгондон кийин анан бул законду кабыл алып ишке кирсек болот деп. Бул өзү туура нерсе. Буну башка мамлекеттерде мурда эле тажрыйбада ишке ашып иштетип келатат. Бул бизге керек нерсе. Биринчи тактап алсак, жана документтерин, анан кийин бул мыйзамды кабыл алсак болот. Ошого эгерде дайыр болсо, биз 2016 болсо, эмне жылда кабыл алсак ишке. Эми мен кошумча кошуп кетейин, коллегам. Бул мыйзам иштеп атат. Бүгүнкү күндө бул мыйзам иштеп атат. Азыркы мыйзамды өзгөртүүлөрдү фракция атамекен сунуштап атат да. Ошону 2020-жылга неме деп туруп. Эми биз буну колдой албайбыз. Себеп дегенде кеп үйдүн документин эмес. Эми айыл өкмөт баардык үйлөрдү билет да, ким жашап аткан. Алардан 50 сомду жыйнап берсе болот. Анан биз айтып атабыз, мамлекеттик жанагы страховой компания немеси карасын деп. Себеп дегенде жанагы страховой компаниялар азыр биз көрүшүбүз керек да, кимиси күчтүүрөөк, кимиси мындай бекем бутунат турду. Анан элдин акчасын алып алып, анан кийин банкрот болуп, баягы мурунку банк ачылгандай болуп калбасын деп. Ошон үчүн мамлекеттик эле страховой компания жөнүндө сөз болуп атат да. Бул турак жай боюнча. Мен ойлойм, балким атамекен фракцияда өзүнүн позициясын карап чыгат. Азыр сөзсүз түрдө
бул элге кантип жардам бериш керек. Мындай кырсык экен да бул. Кырсык экен да. Мисалы мынакей Францияда мына суу каптап туруп, жана Луврга чейин суу кирип атат. Алар 1 миллиард еврога чейин чыгаша деп атат. Алар алып туруп эле страховой компаниялар төлөп берип атат. Бир мынакей бир адамга страхование киргизген экен үй бүлөсүнө 3 миллион евро төлөп берип атат. Үйдүн турган рыночный баасы 500 000 евро болсо, ал 3 миллион еврога страховать этиптир. Эмнеси туура эмес бу жерде? Турак жайга тиешелүү болгон камсыздандыруу милдетин өкмөт өзүнө алып аткандыктан бул мамлекеттик компания тарабынан ишке ашса керек. Ал эми унааларга тиешелүү камсыздандырууну жеке менчик компаниялар дагы колго алышы мүмкүн деген маселе жаралып аткандыктан коомчулукта ушул маселени тактоо жагдайы келип чыгууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында каралып жаткан эркин экономикалык аймактар жана милдеттүү камсыздандыруу системасынын турак жайга жана унааларга тиешелүү бөлүгү боюнча талкууну көрдүңүздөр. Ал эми парламент радиосу болсо бүгүнкү чыгарылышта күндүн тартибинде программасында маалыматка жетүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана анын кепилдиктери жөнүндөгү маселеге кайрылып, депутат Жанар Акаев менен болгон талкууну сунуш кылат. Бул толкунда бирге болуңуздар.